Хаяо Миядзакинин анимелерин коюп калышат эле, ошолорду көрүп жүрдүм, акыры кызыктым, аны тартканга аракет кылдым. Анткени алар мага аябай катуу жагат эле, кичинеден бери элечи. Тартып жүрдүм, убакыт өтүшү менен жакшыраак чыгып баштады, андан жакшыраак чыгып баштады. Анан ошентип отуруп, акыры манга тартайын деп чечтим. Сүрөт тартууну мен телефонум бар болчу, ошо интернеттен эле көбүрөөк үйрөндүм. Анткени кичинеден бери художественный академия же школа, курсы андай нерсеге барган убакыт болбоду, шарт болбоду. Кичинемде бардык жакшы тарта бер дейт эле. Анан убакыт өтүшү менен бардыгын жиннетип баштадым. Анткени сүрөткө көбүрөөк убакыт бөлүп, башка нерсеге убакыт бөлбөй урушуп аттым. Анан үйдө урушуп аттык сүрөттүн айынан. Кагаздарың өрттө андай депчи. Спорт залга бар, башка нерсеге бар, музыкальныйга бар, же болбосо башка нерсе менен алек бол, башка нерсе менен заниматься этип көрчү деп совет беришет эле, бирок башка нерсеге тартпады мени. Комикс жана манга бул экөө тең, мындай силерге түшүнүктүү болуш үчүн экөө тең эле комикстер категориясы более высокий болсо супергеройлор жүрдүчү, мындай +17, +16 болсо, +12 болсо. Японияда бул манга абдан широкий аудиторияны, публиканы кабыл алат дагы, ар бирине жараштуу кылып категориясы менен чыгат. Манганы тетрисинен ачып алып, арабчага окшотуп окуйсуз да. Манганын эң башкы функциясы десем болот, бул элди тарбиялоо.